Бүгүн Алай районунун Ташкороо айылынын тургундары 5 жылдан бери чечилбей келе жаткан маселе качан чечилерин талап кылып, ошол шаарындагы борбордук аянтка топтолду. Жергиликтүү тургундар Алай районундагы 9 булак жайлоосунда ишкерлердин сары таш казуусун токтотууну талап кылышты. Жашоочулар менен ишкананын ортосундагы эки тараптуу келишпестикте айылдын 2 жашоочусу убактылуу камалган. Аларды бошотуу талабы менен коңшулары, айылдаштары келип, маселени убактылуу оң жакка чечип кетишти. Ташкороо айылына жакын 9 булак жайлоосундагы ташты казууда экологиялык абал бузулуп, ичүүчү булактын суусу булганып жаткандыгын айтышууда. Мындан 5 жыл мурун аталган жерге сары таш казуу үчүн Жол Меткен жоопкерчилиги чектелген коому ишкердик жүргүзүп баштаган. Ишкананын жумушчулары менен жергиликтүү тургундар уруша кетип, анын кесепетинен эки тараптан жалпы 3 адам ар түрдүү жаракат алгандыгын маалымат каражаттары жазып чыккан. Окуяга катыштыгы бар бардык атуулдар ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Алар суракка алынып, 2 адам убактылуу камакка киргизилген. Алай районунун Ташкороо айылынын 2 жашоочусу бүгүн үй камагына чыгарылды. Биздин элдин талабы эки балабызды отургузуп койгон. Ошону чыгарыш керек. Анан ол Бишкекке жөнөттү, кат деп 3-4 жылдан бери барып атат. Тегеле чечилбей атат. Убактылуу мониторинг жарыялаш керек. Кыскасы ишти токтотуш керек. Техникаларын алып түшүш керек. Элдин коопсуздугу десе, ошону кылышыбыз керек. Биз ошол үчүн журтчалып ушул жерге келип отурабыз. Эгер бүгүн дагы чечилбесе, бул дагы будан дагы күчүт. Токтой турганды айтайын. Бизге ошо эки баланы чыгарыш керек. Ошол эмени токтотуш керек ташты. Силер айтып аткан тараптан да бирөө ошол колуна багындай темир менен кол курал менен темир менен уруптур деген сөз менен алда жатат. Берки тараптан да фирман тараптан да балдар. Силерден да эки бала бар. Азыр бүгүн прокурор менен сот менен биздин жетекчибиз сүйлөшүп, бүгүн саат 4-5-терге үй камагына чыгарып беребиз. Биздин биринчи келген талабыбыз эмне? Ушул жөнөкөй элдердин Ташкороо айылынан келдик. Биз Ташкороо айылынан келип ушул жерге 5 жылдан бери ушу чечилбей келе жаткан таш маселеси. Таш маселесин баары эле укту деп ойлосок, билбейм, жогору жактагылар угуп атабы, укпай атабы, эл гана кыйналып бүттү. Алар болсо биз ташка уруксат алганбыз, эч кандай токтото албайбыз. Токтотконго силердин дагы акыңар жок дейт. Акыбыз жок болсо бизден эң биринчи көйгөйүбүз биздики жайлообузду бузуп атат. Биздин экологияны бузуп атат. Биз таза сууга жетишип, кранттан суу иче элекпиз. Биз арыктагы сууну ичебиз. Ошол арыктагы суунун башынан барып казып атат. Ушул биздин эң көйгөйлүү маселебиз ошол болуп турат. Ошонун негизинде токтоткула буну десек, биз силердин территорияңар эмес бул. Биздин территория, Кара суу территорияга карайт. Ал жерде Кара суунун территориясына карады деген эч кандай неме жок. Илгертен биз жайлап келгенбиз ал жерге. Жайлоодо отуруп келгенбиз. Азырга чейин жайлап келе жатабыз. Чыйырчык немесин жайлоосун баарыңар билесиңер. Чыйырчыктан жол салып, машиналерди чаңытып, ушундай нерселерди жасап атышат. Элдин тынчын алып атат. Элдин тынчын алып атат. Бул жерде жер Алайдыкы, Кара суунуку алго мейли деңиз. Бирок негизги маселе бул жерде баягындай сиздерге ыңгайсыздык жаралып атыптыр да, таза суу жок болуп ошолор боюнча дагы айтып берсеңиз. Же бул жерде негизги эле көйгөй жер талаш болуп атабы? Жерди Кара суунун балансынан Алайдын балансына өткөрүп алуу болуп атабы? Же башка дагы нерсе болуп атабы? Түшүнүктүү кылып айтсаңыз. Бизге эми бул жерде Кара суунун жери эч кандай Кара суунуку дегенге негиз жок. Биздин Алайдын жери болуп келген. Биз Алайдын мурда кандай келсек, ошондой эле биз жайлап, жайлообузду өткөргүбүз келет. Жайтыбызды бузгубуз келбейт. Биздин биринчи бирден бир талабыбыз ушул. Ишкерлер барып ал жакта ишкердик жүргүзүүгө сиздер каршысыздар. Демек ушуну түшүнсөк болот. Биз каршыбыз. Ашыларга каршыбыз. Биз ишкерлерге каршыбыз. Тиешелүү тараптар эмне деп жооп берди сиздерге? Тиешелүү тараптар чечилип атат. Ана бүгүн карайбыз, эртең карайбыз, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз дейт. Ал жерде биздин элдин көтөрүлгөнүнө негизги немеси ушундай болуп атпайбы? Ал жерде биз жайлайбыз. Азыр бир кичинекей ташты алыш үчүн ободо кылып топуракты алып салат экен. Малыбызды айдап өтө албай атабыз. Малдарыбыз үркүп атат, жайлообузду чаңытып атат. Биз айтып атпадымбы? Арыктан суу ичебиз биз. 9 булактан келген 9 булак деп коет. 9
9 жерде булак бар. Ошон үчүн аталган 9 булак деп. Азыр Ошонун ишкерлер негизинде ал жерде сүрүлүп кетүү да коркунучу бар. Ишкерлер азыр кандай иш жүргүзүп атат ал жактан? Азыр таштарды казып, ар кандай ар жерден чукуп казып атышат. Мен ошол областына караштуу Алай районунун Ташкора айылынын тургуну болом. Бул 5 жылдан бери кеткен ызы чуу болуп атат. Бул жерге келе берип биз бийликке үнүбүз жетпей атат мындай дегенде. Ушу эл чогулабыз, колубуздан эчтеке келбей атат. Ал жерде ушу биздин элдин тынчын алып, ал биздин население пунктке жашообузга жакын ал жер таш казган жерлерчи. Малдар, жайыттар, сууларды булгайт. Ал жерде эгебиз чорундарыбыз бар, ошолорду булгап атышат. Алар менен эми кандай десек, ал жерге милициялар барат, бизге каршы чыгат. Тоскоолдук жаратпагыла булар казсын дегенде алып. А биз эмне кылышыбыз керек? Казба десең барат, анан жаш балдар арктерге экөөнүн ортосунда урушуп атат. Biz şu Alay Taşkora ayılından geldik. Özümüzün davarları var. 4-5 yıldan beri şu göbeğinden gidiyoruz. Akırkı bir yılda öte kurşundan oldu. Ötkende Akmacana'da özü vargan. Bu adamdan suranganımız. Şunu mizan yolunda çeçberinizdер dep. Odan keyin kança yolu gelip yetişti. Tegiler yerinde bu birlikte cephe taktık. Daha bugün çok gelindi. Bizim gelgenimizin maksat şu iki balağız olardan biri üçü hazır tergöde oturuşat. Uşu balдар жөн жеринен болуп атышат. Буларга себепчи ошо биздин фирмаштарыбыз. Ошолордун немеси менен ушу немелерге кабыл атат балдарыбыз. Ушуну фирмаштардын немесин токтотуп бере аласыңарбы? Оны ким уруксат берди? Ошол жөнүндө бизге түшүнүк берип койсоңуздар. Чыгар беришсин бизге. Ал жерде бир гана ошол бардык уюштурган 28-сентябрь күнү болгон эмеде мушташ күнү Нурбек менен урмат уюштурган деп гана арызда кетиптир ал жерде. Ал жерде эч кандай андай болгон эмес. Ал жерде элдин баары бар. Мына жерде канча адам келсе, ошончо адамдын бардыгы бар. Эгер ошончо эме бола турган болсо, баарын апарып калмасын. 1-2 адамды апарып калмасын. Мына экинчиси алабыз. Алар ол Ташкора айылында жашабаган. Жалдама балдарды алып барып, ошолордун себебинен чыгып атат ошол мушташтын бардыгы. Биринчи баштап атат ошол бар. Биздин досубуздур. Ошонун эмесинен, ошонун айынан ушул мушташ чыгып, ушул акыбалга келип атабыз. Атын ким? Ошону жакшы чечип бериңиздер. Урмат атын. Фамилияны. Али Урмат. Мынандай деш керек эле, мынаны айтпай коюптум мен. Ошону айтайын дедим эле деп, элге айтпагыла. Мына жерде айтылсын ошо сөздөрчү. Булар уксун, эл көрсүн. Элдин кыйналганын көрсүн. Элдин суусу жок калганын көрсүн. 5 жылдан бери канча ушу Ağızlar emне oldu azı? Бұл жаққа неге келдіңіздер? Не маселе болуп атат? Башынан баштап айтып берсеңиз. Бизге мына Ошко келгенибиз себеби Алай районунун жарандарыбыз барыбыз биздин Ташкора айылынан. Биздин ушул 5 жылдан берки маселебиз чечилбей келатат. 5 жылдан бери ушу биз жанагы ишкерлерибиз деп биздин жайытыбызды талкалап ар жылы ушу бизде бир эле маселе бар, чөп деген маселе. Ошол чөп, именно чөп башталган маалда бул жолонуптар барып алып, элдин баарын жүдөтүп, ишкерлер жанагы жолон эме Чаш казуучулар. жол меткен деген ишканан иштетип аткандар да. Ошону түшүнүктүүрөөк айтып берсеңиз. Таш казуучулар алар жеке ишкерлик менен алек. Жеке ишкерликте менен карашат экен, эмне максатта чыгарышат. Анан булар ушу ташты чыгарып, булардын максаты Алай районунун территориясын Кара Суу районуна өткөн деп, бул жерден жалган маалыматтарды берип, мына Кара Суу районунда мисалы үчүн Оштун гидроземи Кара Суу районунуку деп атат, а Кыргызстандан Алайдын территориясы деп келип атат. Гидроземден. А онда Ош областы өзүнчө эле бир
автономиялык болуп калабы. Ондо Жака келген негизги максат не негизги максатыбыз жер болуп атат. Кара Суу районунан Кара Суу району менен Алай районунун талашы болуп атат. Анан биз ошо өзүбүздүн жайытыбызды кайсыл жер ошол жайытыңыз аталып? Тогуз булак чыйырчык. Ошол Тогуз булак чыйырчыкты талашып, ар жылы биздин балдарды алып келип, мына бир эмес, көп жолу келдик. Мурдагы жылы дагы келип балдарыбызды камаган, былтыр дагы камады, быйыл дагы камады. Мыйзамсыз эле камап атышат булар. Эмне камап атышат? Балдар барат, койгула десе болбойт. Бияктан